Бүгін 31 октябрда Жогорку кеңештен аркыл маселелер саатында эл өкүлдөрү медицина тармагында көтөрүлүп жаткан көйгөйлөрдүн чечилишин өкмөттүн астына коюшту. Депутат Бакыт Төрөбаев Баткен облустук ооруканасынын дарыгерлерин 92% иш таштагандыгына токтолуп, бул бийлик бутактарына кагылган коңгуроо экендигин баса белгиледи. 58 дарыгердин 48-и иштен кетүү боюнча арыз жазышкан. Алар жумуштан кетүүсүнө 10го жакын себепти жүйө келтирген. Кечеги Баткен областык ооруканада болгон окуя боюнча мен айткым келет. 52 дарыгер 48 жумуштан кетүү боюнча арызын жазышты. Бул 92% жамаат жумуштан кетишти. Бул өтө кооптонууну жаратат. Саламат сактоо коопсуздугунда, улуттук коопсуздукка коркунуч бар деп эсептейм. Алардын жазган түшүндүрмөсүндө 10дон ашык себептерди көрсөтүштү. Айлык маяна шарттардын жоктугу, негизсиз текшерүүлөр. Мына билим берүү системасында дагы негизсиз текшерүүлөр абдан көп. Мен оюм боюнча булар президентке, жогорку кеңешке, өкмөткө үн катты. Бизди уксун деп ошол кадамга барышты. Бул үн жалгыз Баткенде эле эмес. Бардык региондордо мындай көйгөйлөр абдан көп. Анткени Саламат сактоо министрлиги ооруканада болгон көйгөйдү терең көйгөйдү билбегенин далилденди. Саясаты так жүргүзүп албагандыгы да көрсөттү. Саясат боюнча айтып кетсек, мына профилактика боюнча бир дагы биз уккан жокпуз. Жаңы заманбап технология алып келүү боюнча саясатты көргөн жокпуз. Жеке жак мамлекет менен биргелешкен саясат ишке ашкан жок. Илим жагынан бир да ишти байкаган жокпуз. Туура тамактануу, дени сак жашоо образы боюнча саясатты көрбөдүм. Медицинанын эффективдүүлүгү өтө төмөн. Чынында мен оюм боюнча бүгүнкү күндө министрлик саясатты жүргүзбөй чоң эле больницага айланып калды. Бул дарыгерлердин эле көйгөйү азыр айтылды. Эгерде элдин ден соолугун алардын көйгөйү абдан көп. Мына бул жерде статистика мен көрүп атам. Бир жылда 1.584.000 адам жаңы врачка кайрылып, диагноз менен кайрылат, жаңы ооруп. 1.500.000. Бул статистика өсүп атат. Мына 5 эле оорун айтып коеюн мен Кыргызстанда эң негизги 5 оору. Бул жүрөк кан тамыр оору 50% түсөт. Бул өпкө оорусу, бул рак оорусу, онкология, алда өсүп атат. Бул кан диабети. 5-инчиси оору бул жаңы пайда болуп атат. Бул депрессия. Бүгүнкү күндө 25% кыргызстандыктар депрессияга оору болуп атат. Анын факторлору бул социалдык жана экономикалык негиздер бар экен. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөттүн өкүлү, бул коңгуроо деп айтат элем. Өкмөт башчысы айтып, терең карап, саламат сактоо тармагында саясатты туура жүргүзүш керек.